Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабактын темасы глобалдык дүйнөдөгү адамдын ролу. Сабактын планы: туруктуу өнүгүүнүн максаттары, биосферага антропогендик фактордун оң жана терс таасирлери, глобалдык жарандын негизги максаттары. Балдар, бүгүн биз силер менен туруктуу өнүгүүнүн максаттары деген эмне, биосферага антропогендик фактордун оң жана терс таасирлери, глобалдык жарандуулук, экологиялык кризис шарттарында адамзаттын алдында ар бир адамдын жоопкерчилигин аткаруу жана жарандык коомду түзүүнүн зарылдыгы тууралуу сүйлөшөбүз. 2015 25 сентябрында Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекет туруктуу өнүгүүнүн максаттарын кабыл алган. Ага ылайык буга мүчө мамлекеттер, алардын арасында Кыргызстан дагы туруктуу өнүгүүнүн 17 максатын колдоого алган. Туруктуу өнүгүүнүн 17 максаты коомдогу тең салмактуулукту сактап турууну көздөйт. Анда социалдык, экономикалык жана экологиялык маселелер камтылган. Бүгүнкү темабыз ушулар жөнүндө болмокчу. Туруктуу өнүгүүнүн максаттары. Жер планетасы бардык тирүү жан-жаныбарлардын үйү. Жердеги табият бири-бири менен тыгыз байланышкан. Флора жана фауна табияттын негизин түзөт. Алар табияттын бир бөлүгү, табиятта жашап, көбөйүп өмүр сүрөт. Ошондой эле табияттын ресурстары суу, күн, жер, кен байлыктар жер жүзүндөгү бардык тирүү жандыкка жашоо берет. Адам дагы табияттын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок жан-жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн жана табигый ресурстардан айырмаланып, адам табиятты кыйратуучу, аяосуз колдонуучу катары ишмердүүлүк жүргүзөт. Бул табияттын тең салмактуулук мыйзамына таптакыр каршы келет. Адамзаттын тарыхындагы эң чоң кыйратуучу экинчи дүйнөлүк согуштан кийин жер жүзүндө адамдын саны тездик менен көбөйө баштады. Европа айлана чөйрө агенттигинин маалыматы боюнча 1950-жылдан бери калктын саны 3 эсеге көбөйүп, 8 миллиарддан ашты. Дүйнө боюнча өндүрүштүн көлөмү 12 эсеге көбөйдү. Химиялык жер семирткичтер кеңири колдонула баштады. Көмүр, мунай, газды керектөө 5 эсеге өстү. Ашыкча керектөө ашыкча өндүрүү таштандынын көбөйүүсүнө алып келди. Болжол менен 2050-жылга карата дүйнөдөгү калктын саны 10 миллиардка жетип, жаратылыш ресурстарын пайдалануу 2 эсеге көбөйүшү күтүлүүдө. Мисалы, сууга болгон талап 55%, энергетикага болгон талап 30% жогорулашы мүмкүн. Бул өзгөрүүлөрдүн бардыгы табиятка терс таасирин тийгизбей койбойт. Адамдын табияттагы жырткычтык менен пайдаланып жаткандыгы экологиялык кризистерге алып келди. Бул кризистер глобалдык проблемалар деген аталыш менен белгилүү. Глобалдык проблемалар жер планетасындагы ар бир мамлекетке, ар бир коомго жана ар бир адамга тиешелүү. Анткени глобалдык проблемалар алып келүүчү кырсыктарды биргелешкен аракет менен гана чечүүгө болот. Бул ишмердүүлүктү Бириккен Улуттар Уюму колго алып, проблемаларды чечүүнүн механизмдерин иштеп чыкты. Бул боюнча дүйнөлүк деңгээлде конференциялар, саммиттер өтүлүп, конвенциялар, келишимдер, милдеттенмелер кабыл алынды. Глобалдык проблемаларды чечүү, экологияны сактап калуунун жолдору изилденди. Натыйжада глобалдык проблемалар, тактап айтканда экология, коом жана экономика менен тыгыз байланыштуу экендиги аныкталды. Дүйнөдөгү тең салмактуулукту сактап калуу үчүн туруктуу өнүгүүнүн максаттары иштелип чыкты. 2015-жылы 25 сентябрында Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекет туруктуу өнүгүүнүн 17 максатын кабыл алды. Туруктуу өнүгүүнүн максаттары бул калктын жашоо шартын жакшыртууга, жер планетасын коргоого багытталган дүйнөлүк стратегия. Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын милдеттери. Биринчиси, негизги 3 компоненттин жаратылыш, коом жана экономиканын өз ара тыгыз байланышын түшүнүү. Экинчиси, туруктуу өнүгүүнүн негизи болгон баалуулуктарды жана принциптерди жайылтуу. Үчүнчүсү, цивилизациялардын өнүгүүсүнө жана жер планетасындагы жашоого коркунуч туудурган проблемаларды, тобокелчиликтерди, кыйынчылыктарды көрө билүүгө, аларга туруштук берүүгө жана аларды чечүүнүн жолдорун табууга жарандарды окутуу.
Туруктуу өнүгүү максаттары экологиялык, социалдык, экономикалык бардык проблемаларды эске алат, аларды биргелешип чечүүнүн жолдорун сунуштайт, ишке ашырууга багыттайт. Туруктуу өнүгүү максаттарын түшүнүү үчүн мектеп партасынан анын багыттары менен тааныш болуп, күнүмдүк турмушта колдонгонду үйрөнүү керек. Ошондуктан туруктуу өнүгүү максаттары глобалдык жарандуулук идеясы аркылуу ишке ашат. Биосферага антропогендик фактордун оң жана терс таасирлери. Адамзат палеолит доорунда гана адам табияттын бир бөлүгү катары жашап, айлана чөйрөгө зыян келтирген эмес. Анткени ал мезгилде адам жыйноочулук, аңчылык, балыкчылык менен гана кесиптенген. Адам акыл эстүү жандык катары эмгек куралын жасап колдонгон мезгилден баштап айлана чөйрөгө таасир эте баштады. Айлана чөйрө биосфера деп аталат. Биосфера узак эволюциялык процесстин натыйжасында айланпа жолу менен өзүн өзү жөнгө салып, негативдүү процесстерди жок кылуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон динамикалык система. Миллиарддаган жылдар бою биосферанын динамикалык туруктуулугуна табигый өнүгүү процесси себеп болгон. Бирок цивилизациянын өнүгүүсү менен экосистемага болгон адамдын таасири күчөп баратат. Адамдын табиятка болгон таасири антропогендик фактор деп аталат. Антропогендик фактор же антропогендик таасир бул табияттын сандык жана сапаттык өзгөрүүсүнө алып келген адамдын аң сезимдүү жана аң сезимсиз түрдө жасаган ишмердүүлүгү. Антропогендик таасир адамдын экономикалык, согуштук, маданий жана эс алуу кызыкчылыгы менен айлана чөйрөгө физикалык, химиялык, биологиялык өзгөрүүлөрдү алып келет. Антропогендик фактордун оң жана терс таасири болот. Алар табигый ресурстарды кайра иштеп чыгаруу, сууларды калыбына келтирүү, жасалма токой өстүрүү, бак-дарак отургузуу жана башка табиятты калыбына келтирүүгө багытталган оң таасирлер. Токойлорду кыюу, сууларды сарамжалсыз пайдалануу, жерлерди аялсыз эксплуатациялоо, жан-жаныбарларды кыруу, айлана чөйрөнү булгоо жана башка нерселер терс таасирлер. Бул аталгандарга карабастан адамдын айлана чөйрөгө болгон терс таасири үстөмдүк кылат. Анткени табиятка зыян келтирсе, экосистема табигый түрдө ордуна келгенче көп жылдар өтүп кетет. Ошондой эле адамдын табиятка болгон мамилесинде жоопкерчиликсиз көңүл коштук, байкабастык үстөмдүк кылат. Бул табиятка олуттуу зыян келтирип, орду толук жоготууларга алып келиши мүмкүн. Адамдын айлана чөйрөгө тийгизген терс таасири 3 багытта каралат. Биринчиси түздөн түз табигый айланпага максаттуу түрдө таасир этүү, мөмө жемиш жыйноо, дарактарды кыюу, суунун нугун буруу жана башкалар. Экинчиси кыйыр кандайдыр бир анык факторго таасир этүү, жер астындагы суулардын азаюусу, радиациялык булгануу, аймактын температурасын өзгөртүү жана башкалар. Үчүнчүсү шарттоо башка табигый факторлордун жардамында экосистеманын элементтерине таасир этүү, мисалы климаттын өзгөрүүсү, топурактын составын өзгөртүү, химиялык жана физикалык кийлигишүү, жаныбарларга, өсүмдүктөргө жана микроорганизмдерге зыян келтирүү жана башкалар. Мындай антропогендик факторлор табияттын айланпасына олуттуу таасир этип, адамдын өзүнүн ден соолугуна жана өмүрүнө да зыян келтирет. Мисалы, Бишкек шаарындагы жылуулук системасы менен байланышкан түтүн кайра иштетүүгө багытталбаган таштандылар шаар тургундарынын ден соолугуна жана өмүрүнө олуттуу коркунуч алып келет. Биосферага болгон мындай жырткычтык мамиле бир эле мамлекетте, бир эле континентте эмес, Жер планетасында экологиялык кризисти пайда кылат. Мунун алдын алуу максатында дүйнөлүк коомчулук туруктуу өнүгүүнүн максаттарын кабыл алып, аларды ишке ашырууга аракет кылып, ар кандай иш-чараларды өткөрүп келет. Бирок булардын бардыгы ар бир жаран адам менен табияттын өз ара байланышын түшүнгөндө гана ишке ашат. Адамзаттын Жер планетасына болгон мамилесин оң жакка буруу үчүн бүгүнкү күндө глобалдык жарандуулук түшүнүгү кеңири жайылууда. Глобалдык жарандуулук ар бир жарандын Жер планетасынын алдындагы жоопкерчиликтүү болуп, өзүнүн иш-аракетине жооп берүү түшүнүгүн жайылтууга багытталат. Глобалдык жарандуулукта жарандын негизги милдеттери. Глобалдык проблемалар кайдан келип чыгат? Аларды чечүүнүн жолу барбы? Кантип чечсе болот? Бул суроолор глобалдык проблемалар менен тааныш болгон жана таанышкан ар бир адамды ойлонтпой койбойт.
Анткени аң сезимдүү адам өзү жашаган жер аттуу үйдү сактап калууну көздөйт. Албетте, бул суроолордун жообу бар. Планетанын жашоочусу катары ар бир адамдын жарандык жоопкерчилигинин болушу глобалдык проблемалардын алдын алат, балким болтурбай коет. Глобалдык проблемалардын алдында адам өзүн жеке бир индивид, анык бир мамлекеттин жараны катары эмес, жер планетасынын жараны катары эсептөөсү керек. Глобалдык жарандуулук түшүнүгүнүн мааниси ушунда жатат. Жогоруда белгиленгендей, глобалдык жарандуулук түшүнүгү туруктуу өнүгүүнүн максаттары менен тыгыз байланыштуу. Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруу үчүн жер планетасындагы ар бир адам өзүн глобалдык жаран катары элестетүүсү зарыл. Тактап айтканда, ортобуздагы глобалдык өз ара байланышты аңдап түшүнүү, дүйнөлүк коомчулук менен өз ара жардамдашууну күчөтүү, глобалдык проблемаларды чече алган муунду тарбиялоо. Демек, глобалдык жаранды тарбиялоо бул глобалдык жарандуулук идеясын ишке ашыруунун жолу деп айтса дагы болот. Глобалдык жарандуулук жана глобалдык жаран түшүнүгү бири-бирин толуктаган көз караштын жыйынтыгы болуп саналат. Глобалдык жарандуулук бул биздин иш-аракетибиз жана чечимдерибиз жергиликтүү, улуттук жана эл аралык деңгээлде адамзаттын тагдырына жана коомдун өнүгүүсүнө түздөн-түз таасир эте турган жашоо образы. Ал эми глобалдык жаран бул өзүн дүйнөлүк коомчулуктун бир бөлүгү эсептеген, өзүнүн иш-аракети менен бул жамааттын баалуулуктарын жана жашоо образын калыптануусуна салым кошкон адам. Глобалдык жарандуулукка тарбиялоонун максаты ар бир адамдын келечекте глобалдык проблемаларды чечүүгө жана четтетүүгө активдүү катышууга, бардыгы үчүн коопсуз дүйнөнү курууга даяр болуусу. Глобалдык жарандуулук идеясыз туруктуу өнүгүүнүн максаттары улуттук милдеттердин жыйындысы гана болуп калат. Анткени анда кээ бир аймактарды, анык бир мамлекеттерди камтыган проблемалар бар, бирок аларды ийгиликтүү чечүү үчүн жер планетасындагы ар бир жаран аракеттениши керек. Туруктуу өнүгүүнүн максаттары көтөрүп чыккан проблемалар бардыгына тиешелүү. Глобалдык жарандуулук улуттук баалуулуктарды алмаштырбайт. Тескерисинче, ал жарандык түшүнүгүн кеңири жана терең түшүнүүгө жардам берет. Бүгүнкү сабагыбызда эстеп кала турган кээ бир сөздөр. Туруктуу өнүгүүнүн максаттары бул калктын жашоо шартын жакшыртууга, жер планетасын коргоого багытталган дүйнөлүк стратегия. Биосфера узак эволюциялык процесстин натыйжасында айлампа жолу менен өзүн өзү жөнгө салып, негативдүү процесстерди жок кылуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон динамикалык система. Антропогендик фактор же таасир бул табияттын сандык жана сапаттык өзгөрүүсүнө алып келген адамдын аң сезимдүү жана аң сезимсиз түрдө жасаган ишмердүүлүгү. Глобалдык жарандуулук бул биздин иш-аракетибиз жана чечимдерибиз жергиликтүү, улуттук жана эл аралык деңгээлде адамзаттын тагдырына жана коомдун өнүгүүсүнө түздөн-түз таасир эте турган жашоо образы. Глобалдык жаран бул өзүн дүйнөлүк коомчулуктун бир бөлүгү эсептеген, өзүнүн иш-аракети менен бул жамааттын баалуулуктарынын жана жашоо образынын калыптануусуна салым кошкон адам. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Туруктуу өнүгүүнүн максаттары деген эмне? Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын түзүүнүн себептерин санап бер. Эмне үчүн антропогендик фактордун терс жактары басымдуулук кылат? Эмне үчүн биосфераны сактоо керек? Глобалдык жарандуулуктун түпкү максаты эмнеде?